Буга чейин балдар жазуучусу Алтын Капалова 3 баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып жатып, атасынын ордуна өзүнүн атын берген. Анын мындай кадамын мамлекеттик каттоо кызматы мыйзамсыз деп таап, Капалованы сотко берген. Энесинин аты менен берилген документтерди жокко чыгарууга байланыштуу соттук териштирүү 25 февралда Свердлов райондук сотунда белгиленген. Бирок анда да судьянын жүйөлүү себептери болгонуна байланыштуу отурум 2021 жылдын 4 мартына жылдырылган болчу. Бул көрүнүш социалдык тармактарда талкуу болуп жатты. Буга байланыштуу Сереп медиа маалымат агенттиги элдин бул маселе боюнча пикирин угуп көрдүк. Мен оюмча эме атасынын өрүнө өзү эненин атын жазылганда туура эмес деп түшүнөм да. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде бизде ондай болгон эмес го негизи. Анан атуулдуу атаныкы болуш керек да, ата тегин билиш керек. Балдар атасынын эле учурсасында болгону жакшы деген көз караштамын. Бирок ал айтып атат, ошо атасы каралашпаптыр да. Каралашпаган учурда демек бере берсе болобу? Эми ар кимдин түшүнүгү ар кандай болот, бирок негизи атасыныкы деле болгону жакшы да негизи. Менин оюм боюнча, калганын билбейм. Эми ушундай матчта кылам десе, да кыла берсин. Өзүнүн пикири да. Өзүнүн баласы өзүнүн пикири. Эмне үчүн? Эч ким айткан жок да, ошо отчество болуш керек деп элечи. Атасынын атына деп Конституцияда да каралган, биздин мыйзамда ушундай эмеспи. Анан менин оюмча ал киши туура эмес эле кылып атат. Себеби бир чети карасаң, бизде ошо аял затына болгон нерсенин баарын бербедикпи? Азыр бийликтин баары эми үй бүлөчүлүктөр деле өтүп кетти. Анан мыйзам түрүндө туура эмес эле болуп калды. Бул башкасы деле жетишет эле го. Менин оюмча туура эмес. Анткени бизде калыптанган ошол бир гана мыйзамда эмес, өзүбүздүн менталитетибизде дагы, үрп адатыбызда дагы, салтыбызда дагы ошондой болуп калган да. Эми туура сөзсүз түрдө айымдарга бүт мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек, бирок өтө эле аша чаап, ошо менен катар биздин өзүбүздүн дагы калган бир түпкү маңыздуу бир менталитетке кедерги тийгизчү нерселерге жол бербеш керек деген ойдомун. Матчество деген өмүрү болгон эмес да. Матчество деп каякта? Мать это уже турмушка чыккандан кийин бүттү неме эмес да. Отчество эле болуш керек. Эркектердин немеси кетет да. Кыргызстарда башынан эле ошол да. Дең туура эмес. Түйүнөн бери келаткан атасынын атынан келет да. Матчество дегенде. Анан матчество болот. Бул бул жерден коррупция же болбосо акча берип жасатып алган. Өзүнүн эмеси ушундай болгон. Ата неме деген болгон эмес да. Бул ата тектен бери эле атасынын атынан келет да. Мисалы үчүн өлсө деле апасынын атын айтып койбойт, эне атасынын атын айтып коюлат. Ошол эле айтам. Үнүн аттарына жазылып алганга мен каршымын. Все-таки атасы болгондон кийин атасына катталышы керек деп ойлойм да. Анткени ал атасынын орду болуш керек да. Кандай үй бүлө болбосун, Кыргызда атасынын орду бар да. Туура эмес да ал. Это любой атасынын атын атыш керек да. Атасынын атынан айтпаса болбойт. Бизде матчество деген это тиги батыштан келген бузуку нерселер да. Матчество, анан кийин голубой, солубой, итебай, ситебайлар көбөйөт. Болбойт андай. Кыргызда андай жок болчу, дагы эле ошондой болот мындан ары. Деги башка жерде деле, башка улуттарда деле жок го, энесинин аты менен чакырылган. Менин балам болсо, анан аялдын фамилиясын жазылса, мен деле ошо өтүп кетпейм анда. Аялдын фамилиясын. Туура эмес да булчу. Кыргыз качан ошону жазылчу эле. Кыргыз андай жазылбайт да деги элечи. Андай болбойт да, бизде ата бабаларыбыздан калган иш эмес да андайчы. Бул илгертен калган да. Кимдин тукуму болсо, ошол тукумунун атын жаздырыш керек, атын, затын дегенде бүт несин калыш керек да. А мен могу эртең, бүгүн Эльмира, эртең может быть Замира болуп алам. Может эшикке чыксам дагы бирөө болуп алам. Булардын аты жетатадан бери калгандары калат да. Негизи Капалова деген өзү бул мындай да. Бул кыз өзү мындай детдом мындай баягы неме каралбай калган балдардын баарын чогултуп, өзү өстүрүп, өзү ошого проект жазып, ошонун аркасында ушу балдарды мындай бир иликтеп, өзүнө мындай бир жаздырып алды да. Эми жаздырып алганда мындай нерсе. Эгер ошол Капалова
чыныгы ушул балдардын өмүр аягына чейин, үйлөнгөнгө чейин эгер ушуга турса, анда туура деп эсептейм. Эгер балдар чоңоюп, анан балдарды дагы баягы кичинекей детородство сознание деп коет да, балалыгы. Анан кийин өспүрүм сознание деп коет. Анан өспүрүмдөн кийин анын үй бүлөлүк сознаниясы бар. Ошо үй бүлөлүк сознанияга келгенде ушу балдар бактылуу турмуш жашап кетсе, анда капалууга биз чоң бир мамлекеттик сыйлык ыйгарсак болот. Эгер ушул балдар кийин бир өсүп келатып, бир чаржайыт калып калса, анда капалуаны мындай бир улоону иш менен кайрадан карап чыкканга туура келет да. А бирок эми капалуанын кылган ишине эгер балдар действительно атасыз калып, энесиз калган балдар болсо, анда капалууга мен макул. Бул болбой калат го. Билбейм, аталарына эле катталган оңго. Мурункудай элечи. Чоң аталарына. Ошондо деле бар, муну акыркы сапарга ушатарда өзүнүн атасынын атынан, Асан чакырган атынан анан коюлат да. Апасынан Мачуха деп туруп окуп атат экен. Болбойт да мындай, болбойт да мындай. Кыргызда болгон эмес мындай, билбейм. Мен ойлойм, эми ушундай чечимге келгени бирдеме түрткү болгон депчи. Может, мүмкүн ошо атасы ошо баланын көп тарынтып койгонбу, же балага эч кандай баланын тарбиялоосунда эч кандай мындай чогуу жок да иш. Ошондуктан орусча айтканда почему бы нет да. Если баланын тарбиялоосунда, өстүрүүсүндө эч кандай кошулбаса, энеси өзү гана иштеп, өзү гана өстүрүп атса, кандай анда бала анын атын алып жүрүүгө мүмкүн келечекте бала чоң бала болот да, чоң кызматкер. Атасынын аты чыгат. А почему бы энесинин аты чыкпайт ошол убактачы? Я за. Меники калбы явно болот. Я бы тоже согласилась. Мен дагы макул болмокмун. Айла жок болсо кылыш керек ошондой го. Таштап кетишпей көп эле. Антимит атса жалгыз эне болуп калбашы ушундай. Койсо деле болот. Болсо кыздын атасын өзүнүн атасын койсо болот. Ата эле болгон жакшы ой бир чети. Потому что ата көп угулбайт го, мисалы көп жерде эле мама болуп эле, мисалы ырлардын деле баары мама жөнүндө бүт бар эле жөнүндө. Атаң ошо атаң аты чыгып турса, мисалы сыймыктанып турсаңчы атаң менен делечи. Көп жерлерде фамилия атың менен отчествоңду айтат да ошого. Эгер ошол отчествонун ордуна мачество болсо кандай карайсыз? Апасынын аты болсо? Окшошпой калат го дейм. Эмне үчүн? Мамасынын атын эметкен окшошпой калат. Атаныкы коюлганда кичине мындай эркектер ретинде болуп мындай башкача угулуп, апаныкын койсо жакшы болот деп ойлойм, бирок майнысы келбей калат дейм да, окшошпой. Мисалы, эгер атасы ажырашкандан кийин балага бишпе иштетпесе, акча төлөп бербесе, мындай каралашпасачы тарбиясына, бул учурда бергенге укуктуу эне? Укуктуу да. Туура эмес көрдүм. Кандай? Например, мен туура эле көрөм атасынын. Мен, например, атам аты аталбай калабы анда. Туура? Мына меники Асыранкулова Нуржан Карыповна. Чоң атам атамдын эмеси бар. Мачествого кандай карайсыз Алтын Капалова боюнча? Макул эмесмин. Тең укуктуу дегенде, мисалы мына аялдын өзүнүн коомдо орду бар, башкасы бар, так? Эркектин өзүнүн коомдо орду бар. Эркек как сильный пол, защита отечества дегенде, үйдүн немеси дегенде, ошол эркек бар, үйдө какой-то бир тынчтык өкүм сүргөндөй, сырттан да башка бар. Эгер эркек жок үйдө неме болсо, үйүң, корообуң не болуп кетет, бардак болуп кетет, так? Демек сиз Марьямович дегенге каршысыз? Нет, конечно, андай болбош керек. Честно, такой сложный вопрос, не могу на него ответить, вот честно. Мисалы, менин фамилиям, ал менин атамдын фамилиясы болот да. Ошол бул адамга аябай эле чоң маани да бергенге. Өзүнүн ал баласынын согласиясы менен, энесинин согласиясы менен мен аны колдойм да, каршы эмесмин ага. Сиздин мачествоңуз кандай болот эгер апаңыздын атын алсаңыз? Меники апамдын фамилиясын алсамбы, апамдын? Жок, апаңыздын аты ким? Эльмира. Эльмира Евич деген кандай болот сизге, жакшыбы? Жакшы эле болот.